Эгер Индия менен Пакистандын ортосунда өзөктүк согуш чыкса, эмнеден чыгат? Алгач эки өлкөнүн жайгашкан жерин көрүп алалы. Пакистан менен Индия Түштүк Азияда жайгашкан. Ал түштүгүнөн Бенгал булуңу, Араб деңизи жана Шри-Ланка менен туташып, түндүгүнөн Кытай, Непал, батышынан Афганистан, Иран, чыгышынан Мьянма, Бангладеш, Бутан менен чектешет. Эң конфликт жараткан жери мына бул Кашмир аймагы. Акыркы учурда эки өлкө ортосунда чыңалуу аябай курчуп бара жатат. Эгер бир аз гана чыр чыкса, согуш тутанып кетчүдөй болуп турат. Индиянын кинолорундагы актерлорго карап айта турган болсок, Пакистандын жеңип алуу шансы таптакыр жок. Бирок ошентсе да согуш эмнеден чыгып, кайсыл учурда өзөктүк куралды колдонуу деңгээлине жетерин жана анын акыбети кандай болорун карап көрөлү. Согуштун башталышына албетте Кашмирдеги башаламандык себеп болушу мүмкүн. Ондогон жылдар бою бул аймакта жаңжал токтобой келет. Мунун баары 1947-жылы Британия Индияны бөлгөндө башталган. Мына караңыз. Индия, Пакистан, Бангладеш мурда бир өлкө болгон. Британия чыгып жатканда Индиянын бир тарабы индустардын Индиясы, бир тарабы мусулмандардын көптүгүнө карап Пакистан болуп бөлүнгөн. Кийин Пакистан чыгышы менен батышы келише албай, Бангладеш өзүнчө өлкө болуп бөлүнүп чыгат. Азыр бул эки өлкөнүн мамилеси анча эмес. Эгер Кыргызстанда жүргөн индустардын баары бир деп ойлосоңуз, анда чоң жаңылышкан болосуз. Кыскасы ошол учурда Кашмир жана Жаму аймактарына кайсыл өлкөгө кошуларына тандоо укугу берилген. Кашмирдин махаражасы акыры Индияга кошулган. Бирок бир шарт менен. Индия аны пакистандык баскынчылардан коргошу керек эле. 1947-48 жылдары болгон Индо-Пакистан согушу да ушундан улам чыккан. Ошондон бери Кашмирде мусулман өкүлдөрү менен индуист азчылыгынын ортосунда чыр токтобой келет. 2019-жылы Индия 370 беренени жокко чыгарганда абал ого бетер курчуду. Бул берене Кашмирге өз мыйзамдарын кабыл алуу укугун берген берене болчу. Бирок эми андай укук жок. Ошондон кийин Кашмирдеги козголоңчулар биригип Пакистандан жардам сурашат. Пакистан болсо көмөктөшүүгө даяр экенин билдирет. Мурда эле Пакистан Жайш-Мухаммед, Лашкар-Таиба жана Хизб-ул-Мужахидин деген 3 чоң козголоңчу топту колдоп келген. Бул топтор Пакистандын өкмөтү тарабынан расмий тыюу салынганы менен жашыруун колдоо улана берген. Максат Пакистандын намысын коргоп, улуттук суверенитетин сактап калуу болгон. Эгер согуш баштала турган болсо, Пакистан батыш өлкөлөрдүн басымына карабастан ачык согуш жарыялоого даярданышы мүмкүн. Эмне үчүн? Жооп Кытай. Бул жерде менин душманымдын душманы менин досум болот деген позиция үстөмдүк кылат. Эмнеге дегенде Кытайдын лидери Си Цзиньпин бул кырдаалды өз пайдасына колдонуп, Индия менен чектеш талаштуу жерлерин чечип алууну көздөшү ыктымал. Буга себеп акыркы 10 жылда Пакистан менен Кытайдын аскердик мамилеси аябай күчөгөн. АКШнын 2021-жылы Афганистандан аскерлерин чыгарып кетиши бул эки өлкөнү дагы да жакындатты. Кытай Пакистанга эң чоң курал-жарак берүүчү аскердик өнөктөш болуп калды. Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф Кытайдын бул планына тилектештигин билгизип, Пакистан батыштан чабуул коет. Ал эми чыгыштан Кытай ЛАК Line of Actual Control чек арасында форс-мажор жаратып, Пакистан менен биргеликте басып кириши мүмкүн. Бул кандайча десеңиз, бул жер азыркыга чейин Кытай менен Индия ортосунда тактала элек чек ара. Талаштуу жерде чыр чыгаруу оңой. Эгер Пакистан согушта жеңишке жетип, Кашмирди алса, анда Пакистандын премьер-министри Шахбаз Шариф тарыхта эң улуу лидер болуп калат. Ошентип Пакистан жана Кытай Индияга эки тараптан фронт ачып чабуул жасайт. Бирок Индияны таптакыр алсыз дегенге болбойт. Эң эле анын артыкчылыгы калкынын саны. Ал Пакистандан эселеп көптүк кылат. Демек, аскерлердин саны да көп. Мындай кырдаалда Индиянын куралдуу күчтөрү Кытайдын деңиздеги чабуулуна каршы мунай ташуучу танкерлерди чөктүрүп, Кытайды ресурстардан бөлүп салууга аракет кылат.
Бул согушта Кытай толук киришпей, жөн гана убакытты созуп, Пакистанга Индияны басып алууга мүмкүнчүлүк түзүп берет. Эгер оң келип калса, абалга карап чечүүчү сокку кылышы да мүмкүн. Бирок Индия мындай эки фронттук согушта Кытайды экинчи фронт катары эсептеп, негизги күчүн Пакистанга багыттайт. Пакистан Кытайдын жардамы алдында Индияны мынчалык катуу каршылык көрсөтүшүн күтпөшү мүмкүн. Индиянын аскердик учактары Сухой Су-30 эмкилердин жардамы менен Индия абадан үстөмдүүлүгүн арттырат. Пакистан болсо 130 F-7 жана 100дөн ашык Mirage учактары менен каршылык көрсөтүүгө аракет кылганы менен Индиянын 667 учактан турган аба күчтөрүнө каршы туруштук бере албай калышы мүмкүн. Си Цзиньпин кырдаалдын начарлап жатканына карап, Кытайдын кызыкчылыктарына залака тийбеши үчүн Индия менен түздөн-түз согушуудан качып, чыгып кетүүнү чечет. Бирок Пакистанга курал-жарак жактан саясий колдоо берип, аскердик жардамын улай берет. Бул Пакистан үчүн чоң сокку болушу мүмкүн. Индия батыштагы согушта толугу менен үстөмдүк кылып баштайт. Пакистан артка сүрүлүп, стратегиясын өзгөртүүгө аргасыз болот. Мына ушул аскердик жактан таптакыр алсырап жаткан учурда Пакистандын башкы армия генералы премьер-министрге сырдуу өзөктүк курал боюнча сунуш киргизет. Пакистанда Индияны өзөктүк курал менен коркутуп, согушту токтотуу же ага таасир берүү пландары башталат. Индияда куралды биринчи колдонбоо саясаты бар. Ал саясатта биринчи болуп өзөктүк сокку урбайт. Бирок соккудан кийин сөзсүз жооп катары колдонот. Ал эми Пакистанда мындай саясат жок. Ошондуктан сокку урууга камданып, Шахин-2 орто аралыктагы баллистикалык ракеталарды даярдайт. Бирок бул ракеталар Нью-Делиге жана Индиянын батыштагы жакынкы аймактарына гана жетиши мүмкүн. Андан ары учурууда анын эффективдүүлүгү азаят. Мындай Пакистандын Масрор аскердик базасында өзөктүк ракеталар жылып жатканын Индия чалгындоо спутниктери аркылуу байкайт. Мындан Индиянын башкы генералы кырдаалдын өтө курчуп бара жатканын түшүнүп, тезинен Дели аймагына жана маанилүү чоң шаарларга ракета тосмо системаларын жайгаштырат. PAD системалары, ошондой эле Индиянын атомдук суу астында жүрүүчү кайыктары даярдалып, Agni-V жана Prithvi-2 ракеталары жүктөлөт. Пакистанда акыркы даярдыктар бүткөндө, башкы командачыдан абалга карап учуру келгенде өзөктүк куралды колдонууга уруксат келет. Ал акыркы үмүт менен Индияны согушту токтотууга аргасыз кылам деген ой аркылуу жасалышы мүмкүн. Ошентип Пакистандан Индияны көздөй 100дөн ашуун өзөктүк ракеталар учуп жөнөйт. Индиянын ракета тосмо системалары алардын жарымынан көбүн асманда жок кылганы менен 50дөй ракета Индиянын аймагына кирип келет. Нью-Делиге багытталган 30 чакты өзөктүк ракета чагылгандай жерди дүңгүрөтүп, миллиондогон адамдардын жанын кыйып, шаарлардын ташталканын чыгарат. Албетте бул биринчи соккудан кийин Индиянын президенти дароо жооп кайтарууга уруксат берет. Президент Владимир Путиндин эгер Россия жок болсо, анда Россиясыз дүйнөнүн эмне кереги бар деп айткан сөзү бар. Тогда хочу задаться вопросом. А зачем нам такой мир, если там не будет России? Менимче мындай ойду үй бүлө башчыдан баштап өлкө лидерлерине чейин ойлонушса керек. Ушул сыяктуу Индия президенти жер булганат, климат бузулат деп турбастан сөзсүз жооп кайтарары анык. Индия өзүнүн Agni ICBM'дери Prithvi-2 жана атомдук суу кайыктары менен сокку урганда, Пакистандын аба коргонуу системалары тоса албай калат. Жыйынтыгында чоң шаарларды дээрлик толугу менен кыйратат. Мындай согуш деңгээлине жеткенде убакыт көп талап кылынбайт. 30 мүнөт ичинде Индиянын өзөктүк соккусу Исламабад жана Равалпинди шаарларын кыйратып, чаңын көккө учурат. Пакистандын аскердик күчү талкаланып жок болот. Ооба, өзөктүк согуш көпкө узабайт. 1-2 кнопканы басуу менен баары бүтөт. Андан кийин миллиондогон тагдырлар талкаланып, чоң шаарлар кыйрайт. Бул менен бүтпөстөн, анын кесепетинен көптөгөн жылдар бою жер жараксыз абалга кептелет. Ачарчылык күч алып, мыйзам үстөмдүүлүгү жоголот. Мындайча айтканда, алып бардын заманы башталат. 1 сааттан кийин Индиянын убактылуу борбору Мумбайда
Лидерлер бул кырдаалды талкуулоо үчүн чогулушат. Индия бул согушту утту, бирок баары абдан оор болду. Нью-Дели кыйрады. Чегаралар радиацияга чөмүлдү. Миңдеген индиялык жоокерлер курман болду. Эми Индия Кашмирди толук көзөмөлдөй алат. Бирок өзөктүк куралды аргасыз колдонсо да, дүйнөлүк коомчулук алдында аброюн сактап калуу үчүн дипломатиялык сүйлөшүүлөрдү өткөрүшү керек болот. Ааламдашуу доорунда кайсыл жерде конфликт болбосун, айланып келип кесепети баардык жерге тиет. Мисалы бомбадан чыккан ууланган түтүн шамалдын багытына карап мүмкүн биз жака келип калышы да ыктымал. Ананда радиация, нурдан күйгөндөн чыккан оорулар маселеси бар. Дүйнө Кытайдан чыккан вирус менен күрөшө албай калгандай, бул учурда да алсыздык кылып калышы мүмкүн. Радиациядан чыккан оорулардан, бир башкача мутацияга кабылган вирустар чегарадан, аэропорттон, самолет менен дүйнө жүзүнө тарап кетиши ыктымал. Адамдык фактор бар жерде сөзсүз кайдыгерлик, көз жумду бармак басты сөзсүз болот. Чегараны канчалык бекем жаап туруп алышса да, сөзсүз кесепети болот. Ошондуктан атомдук бомба согушуна регионалдык эмес, дүйнөлүк көз караш менен планеталык деңгээлде ой жүгүртүп ойлонушубуз керек. Аягына чейин көргөн сизге чоң рахмат. Видеого лайк басып, катталууну унутпаңыз. Бул биздин каналдын өнүгүшүнө жана видеолордун бат-баттан чыгышына аябай чоң жардамы тиет. Күнүңүз көңүлдүү улансын. Саламатта болуңуз.